Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биз бүгүн күн сайын талим аттуу видеобузду тартып коелу деп чечтик. Фазаил Амал китебинен күн сайын талим кылып турабыз. Негизи 3 китептен кылынат: Фазаил Амал, Фазаил Садакат, анан Хикаятус Сахаба. Иншалла, анан бул жактан болсо, бул жактан видеодон тандалган хадистерден дагы кошсокпу деген ойдобуз да. Азыр сиздерден терең кечирим сурайм, анткени үнүбүз акырын чыгып калышы мүмкүн да, микрофон жок болуп атат. Буюрса жакшы бир микрофондорду алалы деген жакшы бир ойдо турабыз, жакшы видеолорду тарталы деген ойдобуз иншалла. Эми карапайым адам болгондон кийин үйдөгү кийим менен эле түшүрөлү. Аны туура кечирим менен, түшүнүү менен кабыл алууңуздарды сиздерден өтүнөбүз, туугандар. Биз азыр адамды мындай оталдырыучу, жамандыктан кайтарып кое турган, жалпоолуктан куткарып кое турган, коркоктуктан куткарып кое турган, акыретке бара турган болсок кабыр азабынан куткара турган бир бөлүм жөнүндө айталы. Зикир бөлүмү да бул. Зикирдин фазилеттери тууралуу сөз кылып коелу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери да. Заид бин Аркам разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат: кимде ким чын ыхлас менен ла илаха иллаллах деп айтса, анда ал бейишке кирет. Бир сахаба чын ыхластын белгиси эмне деп сурады. Эгер келме аны тыюу салынган иштерден токтотсо деп жооп берди. Калима токтотуп калыш керек экен да, тыюу салган нерселерден, иштерденчи. Ошондо бул калиманын акысына жооп берген болот экенбиз да. Заид бин Аркам разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат: кимде ким чын ыхлас менен ла илаха иллаллах деп айтса, анда ал бейишке кирет. Бир сахаба чын ыхластын белгиси эмне деп сурады. Эгер келме аны тыюу салынган иштерден токтотсо деп жооп берди. Бул талимдин тартибинде негизи 3төн айтылат да. Анан биз бул жерден эки эле жолудан айталы. Көп адамдар баягы тажа тийбейли, качырыйбейли деп, зериктирбейли деп эки гана жолудан кайталоого туура келип атат. Жана түшүндүрмөлөрүн айтып кетели. Эгер пенде тыюу салынган иштерден тыйылып ла илаха иллаллах келмесин айткан болсо, анда ал түз эле бейишке кирерине эч кандай күмөн жок болушу анык. Эгерде ал эң жаман иштерден тыйылбаган болсо да, бирок бул келменин берекесинен жаман иштерин үчүн жазасын тарткан соң эртеби кечпи сөзсүз бир күнү бейишке кирери талашсыз. Албетте Алла өзү сактасын. Эгерде күнөөлөрүнүн себебинен ыйман жана исламдан ажырап калган болсо, анда ал башка нерсе. Шариатчы Абу Лайс Самарканди рахматуллахи алейхи Танбихул гафилинде жазган. Ар бир адам ла илаха иллаллахту көбүрөөк окуп жүрүүсү керек. Ошон менен бирге Алладан дайыма ыйманды сактагын жана күнөөлөрдөн алыс кылгын деп дуба кылып туруу керек. Ошону менен бирге мындай деп атат да. Шариатчы Абу Лайс Самарканди рахматуллахи алейхи мындайраак коеюнчу, мындай көрүнбөй атабы силерге. Бул жерде шариатчы мындай деп айтып атат да. Абу Лайс Самарканди рахматуллахи алейхи Танбихул гофилинде жазган: ар бир адам ла илаха иллаллахту көбүрөөк окуп жүрүүсү керек. Ошону менен бирге Алладан дайыма ыйманды сактагын жана күнөөлөрдөн алыс кылгын деп дуба кылып туруу керек. Анткени көптөгөн адамдар күнөөлөрдүн жамандыгынан өлөр учурунда ыйманынан кур калышы бул дүйнөдө кафыр болуп өтүп кетишет. Өмүр бою мусулмандын тизмесинде жүрүп, бирок кыямат күнү кафырлардын тизмесинде болуп калуудан
да өткөн оор кайгы барбы? Мына ушул чыныгы толук өкүнүч ширкөөдө же харамда дайыма жүрүп, бирок өлөр учурунда кафырлардын тизмесине кирип калган адам жөнүндө өкүнүү болбойт. Өкүнүү мечитте жүрүп, анан өлөр учурунда кафырлардын тизмесине кирип калган адамга болот. Мындай абал күнөөнү көп кылуудан жана жалгыздыкта харам иштер менен алек болуудан пайда болот. Башка бирөөлөрдүн буюмдарына ээ болуп алып жүргөн көптөгөн адамдар бар. Алар бул буюм бирөөнүкү экенин билип туруп кийип кайтарып берем же болбосо ээсинен кечирим жиберүүсүн сурайм деп өзүн өзү сооротуп коюп жүрө беришет. Бирок аларга мындай мүмкүнчүлүк берилүүдөн мурда эле өлүм келет да алар өз максатына жетпей калышат. Көп адамдар бар. Алардын аялдарына талак түшүп калган болот, бирок ошону билип туруп да алар менен кошула беришет. Соң ага ушундай мезгилде өлүм келет, кала берсе тооба кылып кечирим суроого да анда мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошентип олтуруп өлөр учурунда имандан да кур калат. Алла Таала баарыбызды ошондой абалдан сактасын. Хадис китептеринде бир окуя жазылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында бир жигит өлүм алдында жаткан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ал кезде ал келме келтире албай жатат деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага барып эмне болуп жатат деп деди. Ал жигит: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, жүрөгүмө кулпу илинип тургандай болуп жатат деди. Сураштырганда жигит апасын таарынтып койгондуктан апасы ага ачууланып жаткандыгы билинди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын апасын чакыртып алып: эгер чоң от жагып ага балаңды салса болушат белең деди. Апасы: ооба болушмакмын деди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: эгер андай болсо анда анын күнөөсүн кечир. Апасы баласынын бардык күнөөлөрүн кечирди. Ошондон кийин аны келме келтирүүсүн сурашты эле. Ал ошол замат келме келтирди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүн себеп кылып бир адамды оттон куткаргандыгы үчүн Аллага шүгүр кылды. Ушуга окшош жүздөгөн окуялар болгон. Биз ушундай күнөөлөр менен алекпиз. Анын кесепетинен динге жана дүйнөгө зыян жетип жатат. Ихянын автору жазган: бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кутба окуп жатып, ким ла илаха иллаллахту эч нерсеге кошпой окуса, анда ага бейишке кирүү важип болуп калат деп айтты. Али разияллаху анху эч нерсе кошпой дегенди кандай түшүнсө болоорун сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөнү сүйүү жана аны жыйноо менен алек болуу. Көптөгөн адамдар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдар сыяктуу сүйлөшөт, текебер жана жабыр кылуучу адамдар сыяктуу иш кылышат. Эгерде ким бул келмени окуп туруп соң ушундай иштерди кылбаса, анда бейишке кирүү ага важип болот. Мындай экен да, көптөгөн адамдар бар дейт да, мындай пайгамбар алейхиссаламдар сыяктуу сүйлөшөт дейт. Бирок жашоосунда текебер жана жабыр кылуучу адамдар сыяктуу иш кылышат дейт да. Эгерде ушундай иштерди кылбаса, текеберчилик кылбаса, бирөөлөргө зыян жеткизбесе, анда буларга бейиш важип болот дейт да. Ошон үчүн тилге маани бериш керек экен. Анан тилден кийин эле кылган ишибиз дагы ошол сүйлөгөн сөзүбүзгө дал келиш керек экен да. Экөө бири-бирине карама каршы келип калбайчы. Туугандар, биз дагы күн сайын таалим деген эрежени ушул таанышуу каналынан да айтсакпы, же өзүнчө YouTube канал деле ачылган да, же ошол жактан айтып турсакпы, аны сиздердин талкууңуздарга коелучу. Сиздер кандай баа бересиздер? Бул жактан биздин оюбузча мындай да, бул жактан таанышуу канал болгондон кийин эң биринчи таанышуу жөнүндө сөз сүйлөп,
анкеталар болсо окуп коюп, мотивациялар болсо бергенден кийин анан талимди аягында экинчи кошуп койсок деген ойдо болуп атам да. Ошого өзүңүздөрдүн пикириңиздерди бул жерден комментарий кылып жазыңыздар. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.